Айтайын дегенім жолық мәселесі бойынша. Бұл керек болса дин мәселесін мындай эле жылдырып коелу, мыйзам мәселесі. Конституцияда каралган. Ар бир адам дин тутканга эркиндиги бар. Динин тандасын, ошол динди тутсун, ошонун ритуалдарын аткарсын, эч кимдин ага тыюу салуу акысы жок. Конституцияда бар. Экинчиси, закон о вероисповедании, дин ишеним жөнүндө да мыйзам бар. Ошол жерде да каралган. Бир дагы жерде мына билим берүү мыйзамын карагыла. Мектепке эгерде жолукчан келсе киргизбей коюш керек. Киргизбегендердин баардыгы мыйзам бузуп атат. Мына мен билгенде Кошкарбыда бир бала чыктыбы, бар тополон кылган. Прокуратурага кайрылганда ошол жолукчандарга кыйын болуп аткандар прокуратурага барганда мынтип кылат экен. Мыйзам жок эми, ошондой болсо дагы мен экинчи кайталабайм, кечирip алаш депчи. Айтайын дегеним, мен эжекелерим абдан сыйлайм, агайларым абдан сыйлайм. Мугалимдердин баардыгы устаттары ошолордон айланалы. Бирок ушу кыздардын жүрөгүн сындырбаңыздарчы. Адам ишеним менен жашайт. Эгер мыйзам бузулса бир жөн эле, мыйзамдан таппайсыздар. Эгер мыйзамга такап, ошо биздин элде адет бар деген соттошсочу аябай катуу уят болуңуздар. Ошон үчүн бул маселени маселе кылбай койгоңуздарчы. Адам калганда келип калат. Бизден бир депутат шайланды, көрдүңүзбү, жолукчан отурат. Эгерде мугалимдер, айрым эжек агайлар киргизбей кое турган болсо, мен парламентте чыгып айтам, анда Динара Рашимовна чыгарып эле. Ушундай тартип бар экен. Ошон үчүн бул мыйзам маселеси. Чындап мыйзамды билиңиздер, юридикалык жактан сабаттуу болуңуздар, бул өтө маанилүү. Эч кимдин акысы жок. Эгерде прокуратурага берилсе, укук коргоо органдарына барса, сотко барса, ошо киргизбей койгондор катуу жооп берет. Ушул маселе. Андан кийин ыйман жагын айтпай эле койдум. Адам ишенип атса, эгер алып келсем бул фарз экен, акыркы жооп бере кылам деп коркуп атса, а сен болсо анан дагы бир нерсе бар. Билим берүү мамлекеттин түздөн-түз милдети. Эгерде жолукчан экенсинде киргизбей коюп бир ай сабакка келбей калса, анын конституциялык билим алган укугун бузат. Анан жолугучу келсе, ал өзүнүн эркин. Чоң рахмат. Кени убагында мыйзам менен деле Горбачев убагында сухой закон деп эсиңиздерде барбы? Мындай күчкө салып мыйзам чыгарып койгон менен кыйын экен да муну чечиш. Биринчи түшүндүрүштөргө кете берсин. Анан ошол байкасаңыздар, туркиялыктар Кыргызстандан кетип атканда көп сигарет алып кетет. Эмнеге билесиздерби? Пачка алып кетет. Себеби бизде арзан экен да, алардан налог кымбат экен. Акцизден налог деп коет экен. Ошондой кылсак жакшы болот эле. Мындай кымбат кылып койсокчу. Анан үчүнчүдөн түшүндүрүштөр мен ушу бирдекени айтып берейин. Бир адам аябай такыба экен да. Ушундай такыба жигит экен. Анан көрө албас душмандары буну жолдон чыгарабыз деп кечинде кармап келип, баягы беттерин орап алып, нинжа болуп. Анан бир жерге камап айтат экен, сени өлтүрөбүз дейт экен. Кутулуп кетейин десең 3 жол бар. Биринчи бир татынака, бирок жеңил аялды көрсөтөт экен, бузук иш кыласың депчи. Эгер буну кылгың келбесе, мына жаш бала турат, 5-6 жашар бала экен, ушуну өлтүрөсүң дейт экен. Бул экөөнү тең кылгың келбесе, мына бир бөтөлкө арак турат, ушуну ичип ал да кете бер, сени куткарабыз дейт экен. Анан аялды көрүп айтат, менин апам деле аял, карындашым деле аял, кызым да аял болот Кудай кааласа. Кантип ушуга дитим барат, напсим кала турса да буга барбайм эч качан. Анан балага барат айтат, бир адамды өлтүрсөң, бүткүл адамды өлтүргөндөй күнөөгө каласың. Бул бейгүнөө зат болсо, ушуну куткарам деп, жанды куткарам деп буну өлтүрсөм, акыретим түбөлүк тозок болуп калбасын. Анан карат, эми жанды аманат, аман десең кутулуп кетейин, экинчи ичпейм, Кудайга тооба кылам деп, аракты ичип кутулуп кетейин дейткенде өмүр ичкен эмес экен. Аракты ичип алып, аялды зордуктап баланы өлтүргөн экен. Ушуну айта жүрсөңүздөр. Ошон үчүн бардык балекеттин башаты арак. Экинчиси, мына ыйман сабагы боюнча президентибиздин оозунан чыккан бул маселе, билесиздер. Эми мамлекет башчысынын сөзүн аткарыш керек. Билим берүү министрин карап отурам, зыңк этпейт, мыңк этпейт, кыңк этпейт. Байкасаңыз, дүйнөдө эмне гана тема көтөрүлбөйт, президент убагында элдин алдында айтты эле деп ушуну бир козгоп коеюн деген ой жок. Анан бизде светтик дегенде атеисттик деп түшүнгөндөр көп. Светтик деген болгону бир дагы дин мамлекеттин дини болбойт, баардык динге калыс бол деген эле сөз. Мисалы биз ислам республикасы боло албайбыз, христиан республикасы боло албайбыз. Бирок ушу светтик дегенде атеисттик, динге байланышкан нерселердин баардыгы болбош керек, жок болуш керек деп эле түшүнөт. Бирок ыйман деген бир эле динге байланыштуу эмес да. Балам ыймандуу болсун, адептүү болсун, таза болсун. Ыйман нуру дегенди орусча которуп коюптур, свет веры депчи. Ыймандуу бийлик, берекелүү жашоо деп бардык, аны да которуп коюптур. Верующая власть деп. Биз айттык, нравственная власть деп, кичине мазмунга деле карап которсуңор депчи. Ошон үчүн мейли эгер ыйман деген атка каршы болсо, адеп сабагы деп киргизели. Адам болуу сабагы деп киргизели. Чыгышта, батышта бар, канткенде жакшы жаран болом деген сабак. Америкада бар. Ошон үчүн мен дайыма айтып атам, балдарга Омдун законун, Ньютондун законун үйрөтүп атабыз. Сөз түркүмө зататош, тактош. Бирок эми улуу сөздө уят жок. Туалетке кантип кирип чыгышты үйрөтө албай атабыз. Шын айтайын.
чет өлкөдөн келет коноктор. Бишкектен Ошко машина менен келатып, бир кафеге токтойт, туалетке барып келе калайын дейт, жаман уяласың да. Келгенден кийин ал тамакты ичпейт, анткени андай туалетти көргөн эмес. Ушунчалык кайдыгербиз, кийинкиси эмне болсун ошо болсун деп кирип чыгабыз да, анан каргышка калабыз. Жара чыккыр депчи. Ушундай тарбияны бериш керек. Анан ыйман адеп сабак болсо кантип беребиз андай сабак? Мына жеңелер отурат. Раковина жуатып канча жыл каргандыңар, шун койсоң нөлөң деп турабы? Калтырып коебуз ошондо таза жуубайчы. Ушундан башталат адептин бардыгы. Ошо үчүн абдан актуалдуу. Муну азыр анан ыйман сабагын киргиз деп айтып коюш оңой эле. Мен билем кантип даярдайт. Учебно-методический комплекс деп коет. Окуу программасын даярдаганга дагы бирөөнү Америкадан окуган бирөөнү, Европадан окуган бирөөнү ошентип отуруп топтойт. Ат эле ыйман болот, нар жагын карасаң балекеттин баары ошол жерде болот да. Жаш кезинен баштап төшөп үйрөтүш керек дегендер. Ошон үчүнчү бул жерде кимдер жазат, ошону топтош керек. Содержание, контент, багыты туура коюш керек. Арасында ыйманды билген кишилер болуш керек. Нарт насыны билген аталар отуруш керек. Аталарды аралашыш керек да андай ишкечи. Өздөрү кылсын, мен только талап кылам деген болбойт. Депутаттардын көп ошондойбуз да мындай. Давай ыйман сабагын киргиз деп коебуз. Киргизебиз деп нар жакка барат, сырты ыйман. Элестетип көрүң, бул жерде сырты кафе, ичине кирсең боксерский зал, ошондой болуп калат да. Сырты ыйман, ичине кирсең балекеттин баарын табасың ошол жакта. Ошон үчүн бул өтө оор иш. Азыр менин жүрөгүмдүн толтосунда бул боюнча катуу иштейбиз, Кудай буйрса, рахмат. Коеюн деген ой жок. Бизде алдап кеткендер да көп экен, ошон үчүн проценти риск чоң экен. Ошон үчүн пейилге жараша деген бир сөз бар. Ыйман болбосочу бир да нерсе оңолбойт экен да. Бирок ушу проценттен береке кетип атат. Эми мына жерде молдокелер турат, бул билесиздер да, жаратканга каршы согуш менен согуш жарыялаганга барабар дейт, сүткорлук. Сен согушуп бир өлкөнү жеңишиң мүмкүн, бир баатырды жеңишиң мүмкүн, бирок жаратканды кантип жеңесиң? Колдон келсе ушул кредиттен, азыр кредиттен алыс эле болуңуздар, эми такыр болбой атса, анда бир жакшы ниет менен, бирок биз бул азыр бизде бир Султан Байжигит деген экономистибиз бар. Азыр биз экономикалык чоң программа даярдап атабыз, ушул жерде проценти жок кредит. Эми кредит дебейли мындай, карызга акча. Ал үчүн банк инвестор болуш керек. Сага карызга бербей, мындай болуш керек да. Мына мен сага акчаны бердим. Киреше тапканда кирешени бөлүшөлү. Кокус сен банкрот болсоң, мен да банкрот. Ошондой шарт менен берсе, мына ушул биздин талапка туура келет. Ишкерлерге. Ишкерлерге. Анан экинчи дагы бир нерсе, налоговый каникулы деген түшүнүк бар, жанагы салыктан каникул берет да. Мисалы азыр чегараларга элди алып келе албай атпайбызбы? Эгерде ишкерлерге ошол жака барып завод кур, фабрика кур, жумуш орундарын түз, адамдар жумушка тарт, мынча жыл сага налог салынбайт десеңчи, чегаралар өнүгүп кетмек. Ушул жагында биз сунуштаган атабыз, Кудай кааласа баары жакшы болот деп ишенем. Рахмат. Азыр биз ушул фракциядан көп ушундай талаптарды үмүт кылып атат. Биз аракет кылабыз, урунабыз. Мисалы үчүн чет мамлекеттерде башкача да ушундай адебатлап талаптар көп болот да. Bizde Kırgızstan'a geometrika, черчение, алгебра менен бир 20 предметмен окуйда акырында ой бир чыгат. Бир предмет кандай, бир кет кандай. А чет мамлекетте биринчи тартип, адебатлап, ушундай окуулар көп болот да. Ошон үчүн бул агайдагы жакшы колдойт. Биз колдоп сунуштар беребиз, анан жана спирттик ичимдиктер боюнча айтып атабыз. Спирттик ичимдиктерди буну мыйзам менен жок кыла бериш кыйын да. Буну ичибиздеги мисалы үчүн биздин айыл өкмөттө, достук айыл өкмөттө бир эле магазин калды да. Аны дагы ортого алып атабыз. Мактап, сен жакшысың деп мактап, ошону бир эле магазин калды, ошо Толгон Токой 27 магазинден бир магазин калды да. Аны аксакалдар турат, аксакалдар милдети да. Кээ бир милдеттер аксакалдын милдетине кирет, чогулуп барып, ортого алып, айтып, насааттарын айтып, ушундай жаштар менен биригип, молдокелер өзүнчө болуп, аксакалдар барып, 3-4 жыл барсакчы, токойт экен, тажрыйба болуп атпайбы, башынан өткөрүп атабыз да. Азыр мисалы үчүн Шайырбек отурат, полначаль бизде мындай ичимдик боюнча нарушение таба албайт биздечи. Аз да. Ушундай жанагындай немелерди жок кылсам болот экен мынакей. Көп инсандар бизде мындай ичип алып, бири-бири менен мушташып, ушундай нарушение көп болчу экен, азыр азайып калды. Ушун үчүн
мен эми аксакалдарга көбүрөөк кайрылам. Аксакалдар бул боюнча маселени кабыргасына алып чогулуп барып иштеш керек да.